Allah subhanahu wa ta'ala адам баласыны ашрафул махлуқат қылып жаратып, адамда шариат берген. Адам баласы шариат берген. Осы шариат 5 нәрсеге өте көп мәні береді. 5 нәрсені мақасидул хамса деп айтылады. Негізгі 5 нәрсе өте зарыл мәселелер бар. Шариат осыны еске алған. Аның біріншісі инсандың жаны, ақылы, насылы, малы, иманы. Мынау ушул 5 нәрсе инсандың ең негізгі байлықтары. Мына ушул 5 нәрсеге доо кетирген, зиян берген нәрселердің бүт бардығын шариат харам кылган. Бүт барын харам кылган, себеби анын же иманына, же акылына, же денесине, же үй бүлөсүнө, насылына, же болбосо акчасына зиян жетет. Ошон үчүн шариатыбыз бул нерселерди харам кылып келет. Мисалы, шариатта, ислам дининде ширк кылуу харам. Мушрик, ширк болуу, Аллах субханаху ва таалага шерик кошуу харам деп айтылат. Себеби ал иманга зиян. Ал инсандын өзүнүн несине иманы жок болсо, анда ахиретке күйөт. Дүйнөдө ахиретте кор болот. Ошон үчүн харам кылган. Ошондой эле шариатыбыз, динибиз адам өлтүргөндү харам кылган. Адам өлтүрүү чоң күнөө харам. Ушул аркылуу шариат эмне кылат? Инсандын жанын сактап калат. Жанын сакталбаса, өлтүрүү бул чоң күнөө. Ошон үчүн өлтүргөндү харам кылган. Ошондой эле шариатта мисалы ичимдиктерди, арактарды, арак кошогон мас кылуучу ичимдиктерди харам кылган. Себеби бунун менен адам баласынын акылына зыян берет. Шариатыбыз зынаны харам кылган. Себеби зына аркылуу адамдын насылы, адамдын урпагы жоголуп кетет. Урпагына зыяны бар. Шариатыбыз исраф кылганды харам кылган. Себеби исраф кылып отуруп, Алла берген байлыктын бардыгын текке кетирип жоготуп аласың. Ушулардын баарын шариат харам кылган. Демек шариат бизге бактылуу болуш үчүн гана берилген хакыйкый акыркы дин. Анын эч бир зыяны жок, бир гана бактылуулукту гана алып келген бизге берилген дин. Ошол халал харам боюнча сабакты улап атабыз иншалла. Өткөн сабактарда биз халал харам боюнча айтканбыз, Аллах субханаху ва таала адам баласына зыян берүүчү, зыяндуу заттардын баарын харам кылган дегенбиз. Алардын ичинен биз биринчи саммият деп окуганбыз, уулуу заттарды. Уулуу заттарды, адамдын денесине, аң сезимине уулап кое турган нерселерди харам деп муну окуганбыз. Андан кийин банги заттарды. Банги заттарды буларды дагы окудук. Бул дагы адамдар баласынын несине, ден соолугуна зыян экенин айттык. Андан кийин наркотик. Наркотиктер булар дагы адам баласынын ден соолугуна зыян, аны дагы өкүмдөрүнү биз эмне кылдык, өткөн сабакта баяндадык. Эми бүгүнкү сабагыбыз алкоголь ичимдиктери. Спирт, жана башка хамыр, шарап, ушулардын өкүмдөрү. Ушул зыян берүүчү нерселердин ичинде дагы чоң бир маселе турат. Ал ичимдиктер адамдын акылын ала турган алкоголдук ичимдиктер. Негизинен Кур'ани Керимде Аллах субханаху ва таала харам кылган нерсе бул хамыр деп айтылат. Хамыр. Хамыр ма юқамирул акыл. Адамдын акылыны тосуп койгон, акылына парда алып келген, акылына алып кеткен нерсе бул хамыр деп айтылат. Шариатта хамырды Аллах субханаху ва таала харам кылган. Хамырды шарап дейбиз, хамыр деп айтылат. Азыркы тилде арактын түрлөрү бардыгы хамырдын түрлөрү болуп эсептелет. Бул хамырды дагы Аллах субханаху ва таала харам кылган. Бул дагы чоң күнөө, ичкенде харам, сатканда харам, колдонгондо харам, бүт бардыгы харам. Аны колдонгонго, сатканга, сатып алганга, бирөөгө бергенге, алганга, хадия кылганга болбойт. Аллах субханаху ва таала буну ушундай харам кылып жараткан махлук, жараткан нерсе ал. Ошон үчүн бүгүнкү сабагыбыз иншалла хамыр, шарап, алкоголь ичимдиктердин барасында болот иншалла. Ханафи мазхабында хамыр деп негизи лугатан бир эле нерсени айтылат. Урфту кошуп отуруп 4 нерсени айтылат. Ашриба арба мухаррама деп айтылат. 4 нерсе харам. Шариатта негизи хамыр дегенде 4 нерсени биз түшүнөбүз. Ушуну жакшы түшүнүп алгыла. Себеби биз көбүнчө бул сабакта эреже баяндайбыз, усул баяндайбыз. Ошол усулдан кийин фикый маселелерди, жүзияттарды өзүңөр чыгарганга аракет кылсаңар болот иншалла. Ошон үчүн биринчи айта турган нерсе бул хамыр. Хамыр эмне айтылат? Бул хамыр дегени жүзүмдүн ачытылганы. Чийки жүзүм кайнатып пышкан эмес, чийки жүзүм болсо, кайнатылган эмес, пышкан болсо, мына ушуну хамыр деп айтылат. Мына ушул чийки жүзүмдүн өзүнүн ачып, өзүнүн табиятында ачып, кийин мас кылаткан абалга жеткен болсо, мына ушуну шариатта хамыр деп айтылат. Лугатта дагы.
Кейін буга биз уламалар үрфтө колдонгон нерселерди кошуп койгон. Алардын ичинде араб тилинде айтылган сөздөр бар. Араб тилинде көп окуйсуңар силер буну. Алар тала нақиул тамр, нақиул забиб деп келет. Тала дегени дагы ушул хамырдын жүзүнөн алынган, ачылганы, бирок муну эмне кылынат? Пиширип алынат. Пиширип алган болсо бул тала болот. Бул дагы хамырдын бир түрү. Нақиул тамр. Экинчиси курманын, бул баягы финик. Курманын неси ачтылганы, бул дагы хамыр. Үчүнчүсү нақиул забиб. Нақиул забиб дегени мейиздин ачтылганы. Мына ушинтип 4 нерсе болду. 4 нерсенин бүт бардыгыны негизинен араб тилинде хамыр деп айтылат. Биринчиси жүзүмдүн чийкиси. Чийки өз табиаты менен ачыганын айтылат. Хамыр негизинен. Андан кийин жүзүмдүн баягы кайнатып пиширилганы. Андан кийин зебиб мейиздин немеси кайнатылганы. Андан кийин финик тамырдын неси кайнатылганы, ачтылганы. Мына ушул 4 нерсени мухаррама арба, 4 харам нерсе деп айтылат. Бунун өкүмү өзгөчө. Муну Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала харам кылган. Хурмат нерселерди баяндаганда харамдардын ичинде хамыр деп айтылган ушул 4 нерсе кирет. Кээ бирөөсү лугаттан кирет, кээ бирөөсү урф менен кирет. Кыскасы 4 нерсени Ханафи уламалары негизинен харам деп айткан. Демек, ушул 4 нерсе, 4 түрлүү хамырдын түрлөрдүн бүт бардыгы шариатта харам нерсе. Бунун азы дагы, көбү дагы харам. Азганасы дагы харам, көбү дагы харам. Ошол жүзүмдөн жасалган нерселер бүгүнкү күндө коньяк, вино дагы эмне деп аталат билбейм. Ошолордун бардыгы бунун бир тамчысы дагы харам, көбү дагы харам. Жана бунун экинчи өкүмү бул нажас. Эгер ошол бир тамчысы бир сууга түшүп калса, тамакка түшүп калса, кийимиңе тийип калса, ал кийимиң нажаска айланат. Түшүнүңөрбү? Бул Кур'ан-ы Каримдеги хамыр деген нерсени фукахалар, Ханафи фукахалары мына ушул 4 нерсеге чектеп, 4 нерсени өкүмүнө баяндап, мына ушул 4 нерсе бул харам деп айтышкан. Булар эмне экен? Жүзүмдүн чийки суусу өзү неме болгон, ачтылган, ачыган мас кылуучу. Экинчиси жүзүмдүн баягы кайнатылганы, кайнатып ачылтылганы. Үчүнчүсү мейиздики, төртүнчүсү курмадан, финиктин кайнатып ачылтылганы. Мына ушулардын негизинен хамыр деп айтылат. Ушулардан алынган суусундук, ичимдиктердин бүт бардыгыны шариятыбыз харам деп айтылат. Буну сатканга да болбойт, жегенге да болбойт, ичкенге да болбойт, алганга да болбойт. Жана өкүмү бул нажас. Кийимиңе тийсе, бир жерге төгүлүп калса, уюмга тийсе, же сууга, тамакка төгүлүп калса, бүт бардыгыны харамдыкка айлантырат. Экинчи маселе мас кылуу деген эмне дегени? Мас кылуу дегени ошол адам баласы харам нерсени ичкенден кийин адамдын несине, ошонун кесепети менен дымагына, адамдын мээсине эме келет, парда келип калат. Адамдын баары мээси иштебей калат. Иштөө сезими жоголо баштайт. Ал ичинен акырын ичинен тумандап тумандайт дагы акыры адамдын башы эчтекени билбей, сезбей калат. Кээ бир уламалар айтат, ал асман менен жерди байкабай калат дейт. Бул хадды шурупта ушул эске алынат. Асман менен жерди байкабай калган учурда, анан ошол учурдагы хад урулат, арак ичкен үчүн ага жаза тартылат. Ал эми мас болуп калыпты деген эмне дегени? Ал сүйлөгөндө сөзүн билбейт. Не дегенин билбейт, тантарап калат, айткан сөзүн кайталай берет, эчтекени билбейт. Мына ушуну мас деп айтылат. Түнүктүбү? Буну шариятыбызда чоң күнөө. Себеби Аллах субханаху ва таала акыл берген. Бул акыл менен биз Аллахты тааныйбыз. Акыл менен адам болуп жашайбыз. Акыл менен акты, караны эме кылабыз, айырма кылабыз. Акылды эмне кылат? Акыл хамыр жоготот. Арак ичкенден кийин, жоголгондон кийин Алла берген неаматты биз эмне кылган болобуз? Тепсегелеген болобуз. Кадырлабаган болуп калабыз. Ошон үчүн шариятыбыз муну харам кылган нерселердин бирөөсү. Демек, эмне болду? Харам кылынган нерселердин башында хамыр турат. Хамырды шарап деп айтылат. Шарап жана ага тиешелүү маселелер. Андан кийин бүгүнкү күндө спирттер, жасалма спирттер бар. Медицинада колдонулган спирттер бар. Булардын өкүмүн да билип алыш керек. Бул спирттер, алкоголдордун, ичимдиктердин да түрү көбөйүп кетти. Булардын өкүмү тигилерге караганда бир аз башкачараак. Мисалы, кээде будайдан алынат спирт,
Кейде арпадан, кейде картошкадан, бүт эле бардык жемиштерден, керек болсо баягы бак тарактардан дагы спирт алынат. Медицинада буну көп колдонот. Бул спирттин өкүмү бир аз тиги хамырдан башкараак. Хамыр арактан, башка шараптардан бир аз башкачараак. Себеби бул баягы азыркы айтылган нас болуп Куранда келген неге усулдун негизинде эмес, ал усулга кирбейт. Бирок булардын бүт бардыгынын харам болгон себеби бул мас кылган себептүү. Мас кылган себептүү азыркы медицинада колдонгон спирттерди ичкенге болбойт. Харам. Ким ичип жыргаймын, мас боломун десе, ал харам. Бүт бардык аламдар аны харам дейт. Бирок эгерде ушул нерселер баягындай колдонуп калса, сырткы кийимге тийгизбесе, мисалы кийимге же болбосо мынабу неге денеңе бирдеке сүртүп, же болбосо мүкөлүп алганыңда спирт сүртүп колдонуп атпайбы? Булардын барасында уламалар айтат, бул тахир, таза. Бунун өкүмү начас эмес, таза. Ошон үчүн үкөл алганда спирт сүкөп калса, ал жериң, турган денең же кийимиң начас болуп калбайт. Ал таза. Ошондой эле буну сатса да болот. Ошон үчүн аптекаларда сатылат бул. Сатасың, сатып аласың, болот. Бир гана аны ичкенге болбойт. Ичкенге болбойт, сырткы өзүңдүн денеңе колдонсоң болот. Ошол эле учурда ушул нерселер спирттер эгерде адам баласынын баягы маздарга, майларга, косметиктерге же болбосо башка бир дары дармектерге кошулган болсо, аларды дагы колдонсо болот. Аларды дагы колдонсо боло берет. Албетте дары дармек, тамак ашка келгенде бир аз айырмасы бар, билип алгыла. Дары дармекке келгенде эгерде харам нерсе кошулган болсо, харам нерсе. Ошол мисалы спирт кошулуп калды. Анын башка халал дарысы жок болсо, ошол дарыны колдонбосо, анын жанынын менен баягы күрөшүп өлүп калышы мүмкүн. Жан бериши мүмкүн. Ушундай катуу оор болсо, ушундай абалдарда анда харам дарыларды да колдонсо уруксат берет шарият. Уруксат берет. Ошолор ичинде спирти бар дары дармек болсо, харамы бар дармек болсо, бирок башка халал дарысы жок болсо биринчи шарт. Экинчиси, аны колдонбосо өлүп калышы же катуу кыйналышы якыйнан же занны галип болсо, ушул учурда ал дары дармектерди колдонгонго шариятыбыз уруксат берет. Экинчи маселе тамак ашта. Тамак ашка келгенде эгер спирттердин маселеси шоколадка кошулду, печеньега бүгүн көп нерсе кошулуп кетет. Кошулган учурларда ал каралат. Эгерде мыгдар өтө аз болсо, ал деле жайыз. Өтө аз болсо, ал калил кал маудум дейт арабтар, аз гана мыгдар кошулган, ал көп эчтеке кылбайт, кал маудум болот дагы, аны дагы колдонсо уруксат берет шарият. Бирок мыгдары көп болсо, кошулган көлөмү көп болсо, же болсо ошол тамак аштан жештен максатың ошо спирт болуп калатыган болсо, анда ал харам болот. Анда ал харамга айланат, аны колдонгонго, жегенге болбойт. Бул спирттер билип алгыла, азыркы жасалма жол менен алынган спирттер. Ал эми спиртти буудай немеден, жүзүмдөн, мейизден, курмадан алынган болсо, ал харам болот. Ал мутлак харам. Анан бир тамчысы дагы жеген болбойт, ичкенге болбойт, колдонгонго болбойт. Бардыгы болбойт. Бул маселе азыркы жасалма жолу менен алынган, көбүнчө мына врачтар, докторлор медицина тармагында колдонот. Ошол спирттин өкүмүн айтып атабыз. Бунун өкүмү эгер аз болсо, кал маудум колдонсо болот. Эгерде көп болсо, дары дармекте башка айласы жок болсо, харам аралашкан нерседен, башка халал неме жок болсо, дары дармек, анда өлүмдүн коркунучу болсо, же каттуу оорудон коркунучу боло турган болсо, анда аны дагы колдонсо жайыз. Ал эми тамак ашка кошулган болсо, тамак ашта биринчи аз болсо жайыз дедик, экинчиси көбүрөөк болуп кала турган болсо, анда шарият уруксат бербейт. Же болбосо кошулган, кошулмадан кийин шариятта истихара деген маселе бар. Ал кошулган нерсе, харам нерсе жоголуп кетти. Өзүнүн акыйкатын жоголуп кетти. Бул учурда дагы аны колдонсо болот. Ошон үчүн спирт кошулган нерселерде эки нерсеге айланат. Эгер өтө аз болгон болсо, көлөмү, аны уруксат берет шарият. Же болбосо кошулган нерсе, харам нерсе истихара болуп, башка нерсеге айланып кеткен болсо, өзүнүн акыйкатын жоготкон болсо, анда шарият уруксат берет, аны колдонсо болот. Эгер андай болбосо, ачык эле билинип турса, же жесең мас кыла турган болсо, же жыттанып турса, башка болсо, анда шарият ал нерседен алыс болгонго чакырат. Ошон үчүн спирт, азыркы спирт менен арактын же болбосо шараптын айырмасы туугандар не болду? Шараптын азы дагы, көбү дагы харам. Бир тамчысы дагы харам, азы дагы, көбү дагы харам. Аны алганда болбойт, сатканда болбойт, бергенде болбойт.
Экинчи өкүмү нажас. Кийимиңе тийсе, илемге тийсе, тамак ашка тийсе бардыгыны нажас кылат. Экинчи бүгүнкү заман бап спирттердин өкүмү ал башкачараак. Аларда эмне болду? Аларда эгерде дары дармекке кошулган болсо, башка ордуна халал дары жок болсо колдонсо болот. Эгер сырткы денеңе сүртөм десең, маздарды, косметикаларды алар деле уруксат берилет. Ал эми тамак ашка келгенде өтө аз боло турган болсо, уруксат берилет. Ал калил кел маъдум болуп. Эгерде көбүрөөк кошулган болсо, бирок истихала болгон болсо, истихала болуп нажасат өзүнүн жоготкон болсо акыйкатыны, анда дагы зарычылыкта колдонсо болот. Калган учурларда уруксат берилбейт. Бул айтылгандар азыркы заман бап спирттердин өкүмү. Ал эми азыркы башта айтылган 4 нерсе алар эч качан халал болбойт. Андан кийинки 4-нчү нерсе, зыян берүүчү нерсе истиqдар, истихбас дейт. Адам жийиркене турган нерсе. Шариятыбыз адам баласы жийиркене турган, инсандын табиаты татпай турган нерселерди дагы харам кылган. Аллах субхана тағала бизге пакиза таза дин берген, адам таза кылып жараткан инсан баласына. Ал тазалыкты сүйөт, таза нерсени жейт, мусулман өзгөчө. Ошон үчүн инсандын табиатыга дал келген таза нерселерди Аллах субхана тағала халал кылган. Адам жийиркене турган, табиати татпай турган нерселерди шариятыбыз харам кылган. Алардан дагы алыс болгула деп айтылат. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ва юхарриму алейхимул хабаис". Пайгамбарлар миллетин айтканда: "Ва юхарриму алейхимул хабаис". Ал пайгамбарлар адамдарга хабис болгон, жаман, инсандын табиаты сүйбөгөн, нафраттана турган, жийиркеничтүү нерселерден аларды тыят деген аят бар. Ошон үчүн шариаттагы харам болгон нерселердин ичинде дагы бир нерсе усул эреже экен, жийиркеничтүү нерсе. Жийиркеничтүү нерсеби? Ал харам. Жийиркенесин, анан барың келбейт, алың келбейт, жегиң келбейт, ичкиң келбейт. Демек, не болду? Инсан Аллах субхана таала таза нерселерди берген, жийиркеничтүү нерседен алыс болуш керек. Жийиркеничтүү нерселерди дагы шариятыбыз харам кылган. Кур'анда Аллах субхана таала "Ва юхарриму алейхимул хабаис", аларга хабис нерселерди Аллах таала харам кылган деген аят бар. Демек, бизге Аллах таала таййибат, кулу минат таййибат деп атпайбы? Таййиб нерселерди. Таййиб дегени адам баласына жагымдуу деген сөз. Адам баласына жагымдуу нерселерди Аллах таалам халал кылган. Анын тескериси хабис деген маселе чыгат. Хабистерди Аллах таалам тыюу кылган, ошон үчүн хабис нерселер жегенге болбойт. Кур'ан-ы Каримде таййиб деген сөз халал деген маанада колдонулат, жана таза, жагымдуу деген маанасы дагы бар. Кулу минат таййибат деген Кур'анда толук аяттар бар. Муфассириндер бунун маанасын тафсирлегенде халалан таййиба деп айтышат. Халал дагы болсун, таййиб да болсун, жагымдуу да болсун дейт. Ошон үчүн Малики мазхабта, Малики уламалар мазхабында таййиб деген сөз бул халал деген сөз. Кур'анда тыюу салынбаган болсо, калган нерсенин бүт баардыгы халал аларда. Тыюу салынган нерсе харам, калган бүт баардыгын алар халал дейт. Түшүнүңөрбү? Ал эми калган имамдар, 3 имам, Ханафилер, Шафилер жана Хамбали мазхабтагылар бизде бир аз башкачараак. Биз халал менен таййибти мутарадиф маанада колдонбойбуз. Халал менен таййиб мутарадиф маанада колдонбойт, балким айырмасы бар. Халал деген маанасы кененирээк болот. Таййибтики кээде таййиб болушу мүмкүн, халал болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн таййиб менен кошо ага шарият тыюу салмаган да болуш керек. Кээде кээ бир адам мага ушул нерсе жагат, менин табиятыма мен жийиркенбейм деп бирекени жегиси келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн экинчи тарафта эмне кылынат? Ошол сеңа жагып аткан нерсе шариятта тыюу салынган жери жокпу деген маселе турат. Тыюу салынмаса, анда сен аны жесең болот. Тыюу салынган болсо, жегенге болбойт. Ошон үчүн бизде Ханафи мазхабында таййиб деген халал сөзүнүн гана мутарадиф маанасы эмес, балким халалга караганда халал деген сөз кеңе болуп атат, кенен маананы камтыйт. Таййиб менен кошо халал болуш дагы шарт. Яни халал болуш керек, яни тыюу салынбаган жери болуш керек. Тыюу салынып калган болсо, анда ал таййиб болбой калат. Биринчи маселе. Экинчи маселе, баягы адам жийиркенбесин деп атпайбызбы? Бул кайсы адам? Кимди эске алабыз? Адам дүйнөдө көп, араб бар, ажам бар, жакшы бар, жаман бар, бирөө тоодо жашайт, бирөө шаарда жашайт. Кимисин эске алабыз десе, уламалар айтат, ал жерде ошол адеп ахлактуу таза инсандардын табиятын эске алынат. Адеп ахлактуу таза жем жеген, таза азык менен азыктанган адамдардын ахлагы, жийиркениши эске алынат.
Ар кимден эле эмес. Кээ бир адам мисалы жапай адам болушу мүмкүн, тоодо жашап калган болушу мүмкүн, же чөлдө жашап калган болушу мүмкүн, ага бир нерсени жеп көнүп калган болушу мүмкүн. Бирок ал эске алынбайт. Бул жанагы шаарда жашап, таза тамак жеген, таза ахлактуу адамдардын табияты эске алынат. Ошолор жийиркенбеген нерселер шариятта да тыюу салынбаган болсо, ал халал. Шариятта тыюу салынган болсо, анда харам болуп калат. Түшүнүктүү? Ошон үчүн тайибтин экинчи маанасы эмне болду? Халал менен кошо, ал адам мына жийиркенбей турган адам дегени эми таза жүргөн, өзү таза тамактанган адамдардын табияты эске алынат. Мисалы курт кумурскалар, ыбыраган жандыктардын бардыгы инсан адамдын табияты жийиркенет. Жегиш келбейт. Бул харам. Юхарриму алейкум хабайса кирип кетет. Акыл эстүү, табияты таза адам, таза тамак жеген адам муну жебейт. Ошон үчүн харам. Ошондой эле мисалы адамдын чимкириги, адамдын какырыгы, булар дагы жийиркеничтүү нерсе. Таза өзү, тахир, бирок жейилбейт, бул эме кылынбайт, колдонулбайт. Адам баласы жийиркенет. Ошон үчүн бул баягы таза жүргөн адамдардын табияты дегени, ошол таза жүргөн адам ушул нерсени жегенден, ичкенден жийиркенсе, мына ушуларды шариятыбыз харам деп айтылат. Шариятыбыз таза нерселерди нажас нерселерден алыс кыл деп атпайбы? Таза нерсени халал кылган деп атабыз. Дагы бир маселе, таза дегенде анын заты таза болуш керек. Заты таза болуш керек. Асылыда. Ага сырттан вактылуу бир нерсе жабышып калган болсо, же тийип калган болсо, аны менен ал хабис болуп калбайт. Фи затихи ал халал болуш керек, тайиб болуш керек. Мисалы кээ бир нерсе болот, таза болот. Ага чаң түшүп калды, бирдеке жугуп калды. Аны менен ал харамга айланып кетпейт. Халал бойдон калат, бирок аны тазалап, анан чаңын кетирип, жууп жесең боло берет. Ал баягы чаң түшүп калышлык менен же бирдеке жабышып калыш менен эле ал харамга айланып калбайт. Ошон үчүн жеп аткан нерсең, ичип аткан нерсенин физатихи халал болушлугу шарт. Сырттан келген арызый бир декелер жабышып калган болсо, тийип калган болсо, аны менен ал нерсе харамга айланып калбайт. Дагы бир маселе бул таза болуу деген сөз бар. Назиф деп айтылат араб тилинде. Адамдар бир нерсе таза десе, тазалап жуулган, кири жок, чаңы жок, микроб жок, ушул халал деп түшүнөт да. Бул да туура эмес маселе. Таза болгон жакшы нерсе, бирок тазанын бардыгы эле халал боло бербейт. Сен харам нерсени тазалап жууп койсоң, халал болуп калбайт. Бир харам нерсени, аракты же чочкону тазалап жууп койсоң, шампундап жууп койсоң эле ал халал болуп калбайт. Ошон үчүн таза деген бардыгы эле халал эмес. Түшүнүктүбү? Таза деген анын чаңы жок, кири жок деген маселе. Бирок тайиб деген сөз халалдын маанасында колдонот. Ошон үчүн халал болсо, таза да болот, пайдалуу да болот. Кээде таза болушу мүмкүн. Ал физатихи баягы нерсе харам болгон болсо, анда халал болбойт. Ошон үчүн тазалык деген маселени түшүнүп алыш керек. Тазалык деген жакшы нерсе, шарият сүйөт, бирок таза деген нерсенин баары, тазалыктын бардыгы эле халал эмес. Бирдеке сен таза кылып койгон болушуң мүмкүн, бирок жегенге борбой турган нерселер болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн тазалык деген маселе жана халал деген маселенин ортосунда айырма бар. Бардыгы эле таза нерсе халал боло бербейт, бирок халалдын бардыгы иншалла таза болот. Бүгүн ушу менен сабагыбыз бүттү. Иншалла субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Аллаху тaqabbal minna innaka antas-samiul alim.